Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев акыркы 3 жылда мамлекетке 1,2 миллиард доллар кайтарылганын айтты. Соңку 3 жылда мамлекетке 1 миллиард 200 миң доллар кайтарылды. Мындай маалыматты УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айтты. Акыркы 3 жылда уурдап талаптанып коррупциялык жолдор менен чыгарылып кеткен акчаларды мамлекетке кайтарган каражат 1 миллиард 200 миллион доллар болду. Бүгүнкү күндө анын жарымынан ашыгы казынага кайтып кирди. Калганы боюнча иштер жүрүп жатат, деди Камчыбек Ташиев. Бул туурасында төрага Талас облусунда УКМКнын кызматкерлери менен чыгарачыларга салынган батирлердин ачкычын тапшырып жаткан салтанатта сүйлөп жатканда айткан. Сіздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Көрсөңөр кабарлагыла, Бишкекте келин кичинекей кызы менен изделүүдө. Борбор калаада келин жана анын кичинекей кызы 1 айдан бери дайынсыз болуп жатканын 1-май райондук милициясынан кабарлашты. 18 октябрда ООА аттуу тургун 41 жаштагы бир тууганы Нургүл Орозбаева 4 жашар кызы Айбике Нурлан кызы менен жок болуп жаткандыгын айтып, тартип сакчыларына кайрылган. Аял Ташкент көчөсүнөн 18 октябрь күнү чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес. Факты маалымат китебине катталып, издөө иштери башталган деп айтышты милициядан. Нургүл Орозбаеванын белгилери: арык чырай, бою болжол менен 155-160 см, чачы кара узун, кара көк кардиган, кара кроссовка кийип жүргөн. Айбике Нурлан кызы ачык түстөгү күрмө, кызыл жилет, ак бут кийимчен болгон. Милиция изделип жаткандар боюнча кандайдыр бир маалымат болсо 0312 56 60 43, 0704 10 27 02, 0507 69 22 61, 0709 62 63 56 телефон номерлерине чалууну өтүндү. Садыр Жапаров Беларуска сапар алды, кимдер коштоп кетти? Президент Садыр Жапаров ЖКУнун Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн Беларуска жөнөп кеткенин маалымат кызматы кабарлады. Мурдараак сессия Беларусь лидери Александр Лукашенконун төрагалыгы алдында өтөрү айтылган. Жааматтык коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү эл аралык жана регионалдык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулап, алдыдагы милдеттерди аныкташат. Ошондой эле жааматтык коопсуздуктун кызыкчылыктарын камсыз кылууга багытталган бир катар документтерди кабыл алышат. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамындагылар: Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, Кыргызстандын Беларустагы элчиси Эрбол Султанбаев, коргоо министри Бактыбек Бекболотов. Кумтөрдө кызматкерлер арасында коопсуздук марафону өткөрүлдү. Коопсуздук эрежелерин бекем сактоо, эмгекти коргоо маданиятын өнүктүрүү максатында Кумтөр Gold Company ЖЭО акционердик коому 2023 жылдын 23 октябрынан 6 ноябрга чейин кызматкерлер арасында коопсуздук марафонун өткөрдү. Марафондун бардык этаптарында эң мыкты деп табылган кызматкерлердин ишкана жетекчиси Алмазбек Барктабасов куттуктап байгелерди тапшырды. Өндүрүш процесстеринин коопсуздугу жана айлана чөйрөнү коргоо Кумтөр Gold Company ишмердүүлүгүндөгү негизги артыкчылыктуу багыттар. Компания бардык кызматкерлери үчүн жагымдуу, коопсуз жумушчу атмосфераны түзүүгө умтулат. Көлбаевдин 720 батири жана унаалары мамлекеттик мүлккө кантип өткөнүн түшүндүрүштү. Жок кылынган Крим Төбөл камчы Көлбаевдин 720 батири менен 6 автоунаасы мамлекеттин менчигине ыктыярдуу берилди. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директорунун биринчи орун басары Медер Машиев кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында билдирди. Атка минер кеп курулушу бүтө элек батирлер туурасында жүрүп жатканын, турак жайлар салынып бүткөндөн кийин
Мамлекеттик мүлктүн агенттигине 2027 өтөөрүн айтты. Ал эми 6 темир тулпары кече аукционго коюлгандыгын кошумчалаган. Машиевдин маалыматында жыл башынан бери агенттикке 38 үй жана жер тилкелери өткөрүлгөн. Алардын арасында Көлбаевке таандык мүлк дагы бар. Аткаминер бирок алардын канчасы Крим төбөлгө тиешелүү экендигин так айткан жок. Кече Көлбаевдин автоунааларынын тоорукка коюлары туурасында маалымат тараган соң социалдык тармактагы катышуучулар соттун өкүмсүз мындай чечимдин чыгылышына суроо салышкан. Мамлекеттик мүлк машинелери ыктыярдуу түрдө өткөрүү боюнча келишимдин негизинде аукционго коюлганын билдирип, документке Крим төбөлдүн үй бүлөсү мүчөлөрү кол койгонун билдиришкен. Көлбаевдин 820 ашык батири болгонун, эми алар мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу элге берилерин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айткан эле. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жатканым себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Арча Бешикте ташталган ымыркай энеси үй камагына чыгарылды. Бишкектеги Арча Бешик конушунда ымыркайдын көчөгө таштап кетти деген кыздын баш коргоо чарасы каралып үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкы башкармалык маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда мындай чечимди Ленин райондук соту кабыл алган. Үрөө учурган окуя 19 ноябрда болгон. Бул күнү саат 22:45 чамасында Арча Бешик конушунда дарбазан түбүнөн полиэтилен пакетке оролуп, коробкага салынган наристе табылган. Милицияны дароо төрөтүү үйүнө алып барып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырышкан. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 37-123 беренелери жаңы төрөлгөн ымыркайды өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча кылмыш иштери козголуп, 20 жаштагы кыз кармалган. Кийин ал Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кыргызстан өткөрүү бекеттерин модернизациялоо иштерин аяктап калды. Кыргызстан ЭЭПке кирүүнүн алкагында өткөрүү пунктларын модернизациялоо боюнча бардык талаптарды аткарып бүтүп калды. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын бажы инфраструктурасы департаментинин директору Данияр Иманалиев билдирди. ЭЭКтин маалымат кызматы билдиргендей, Кыргыз-Тажик чек арасындагы Кайрагач, Карамык жана Бардөбө өткөрүү бекеттеринин материалдык техникалык жактан жабдылышына мониторинг жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча Данияр Иманалиев менен мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын орун басары Алмаз Салиев отчетко кол коюшкан. Анда өткөрүү пунктун эретке келтирүү жана материалдык техникалык жактан жабдоо боюнча иш-чаралар толугу менен аткарылганы айтылган. Кыргызстан ЭЭПке кирүүнүн алкагында өткөрүү пунктларын модернизациялоо боюнча бардык талаптарды аткарып бүтүп калды. Биз бажы инфраструктурасында бир катар объектилер курулганына, өткөрүү бекеттери заманбап техникалык каражаттар менен жабдылганына, бажы кызматкерлери милдеттерин аткарууга даяр экендигин ынандык, деди Иманалиев. Алар модернизация, соода, транзит потенциалын жакшыртып, чек арадан товар өткөрүүгө жакшы шарт түзүүгө жардам берерин белгилеген. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс. Сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенти туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге
акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди утуп аласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Дипломчыры Фархат Исмаилов кетип Чынберди Төлөнов депутат болуп келди. Борбордук шайлоо комиссиясы Чынберди Төлөновго жогорку кеңештин депутаты мандатын тапшырды. Жаңы депутат парламентке Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен келип жатат. Ал жасалма диплом үчүн мандатынан кол жууган Фархат Исмаиловдун ордуна отурат. Исмаилов бул боюнча бир нече жолу сотко кайрылган, жыйынтыгында жогорку сот дагы анын дипломун жараксыз деп тапкан. Чынберди Төлөнов жеке компанияларда иштеп келген, 2010-жылы президенттик аппараттын мамлекеттик имараттар департаментин жетектеген. Салык чектин жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын чекти талап кылып байге утуп лотереясынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземине катышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин билдиришти. Акылбек Жапаров лотереянын жеңүүчүлөрүнө өлкө президентинин атынан жана жеке өзүнүн атынан куттуктап, аларга супер байгелерди 9 электромобиль жана чет өлкөгө саякаттоого 2 жолдомону тапшырды. Ал белгилегенде өткөн жылы байге фонду 142 байгени түзсө, быйылкы жылы байгенин саны 2376 болгон. Республиканын калкы лотереяга активдүү катышуу менен салык маданиятын жогорулатууга, көмүскө экономиканы кыскартууга жана республикалык бюджетти толтурууга салым кошууда деп баса белгиледи Акылбек Жапаров. Ал кошумчалагандай, өлкөнүн экономикасы ишенимдүү түрдө 1 триллион сомго жакындап баратат. Бул салык саясатынын жана коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуу жүрүп жатканынан кабар берет. Республика боюнча колдонуудагы кассалык контролдук машинелердин саны күн сайын көбөйүп, азыр дээрлик 68 000 субъектиге жетти. Менимче бул экономикалык патриотизм. Мамлекетке түшкөн ар бир тыйын жакшылык айланпасында элге кайтарылып берилет. Социалдык программаларды ишке ашырууга, мектептерди, бала бакчаларды, ооруканаларды, жолдорду курууга, айлык акыны, пенсияны, жөлөк пулдарды көбөйтүүгө түздөн-түз таасирин тийгизет. Казнада каражат канча көп болсо, ошончолук эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдар көбөйөт. Ар бир жаран, ар бир ишкер мамлекетти өнүктүрүүгө багытталган өз милдетин так аткарса, экономикабыз өсүп, элдин бакубаттуулугу жогорулайт деген Акылбек Жапаров өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн ак ниет салык төлөөчүлөргө жана ошондой эле лотереяга катышкан активдүү жарандарга бизнес чөйрөсүнө көзөмөлдүү мобилизациялоого жардам берген үчүн өзгөчө ыраазычылык билдирген. Өлкөбүздө ар дайым жеңиштер болсун, дагы бир жолу жеңүүчүлөрдү куттуктайм деп өз сөзүн жыйынтыктады министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров.